Самолеттен кулап баратканда эле сознаниям жогото болуп турдум. Самолеттин ичи паника болуп тур. Мен өзүм түшүнгөн жокмун. 38 адамдын өмүрүн алган авиа кырсык катталган. Кулады! Ушу менен бүттү жашоо деп көп ойлор келди. Көп ойлондум. Ажалым келсе ошол эле болот деп эле күтүп эле отурдум. Үй бүлөм толук эмес. Ата энем каза болуп калышкан. Тилек деген досум келсең эле, сен келсең эле кан тартат. Ушундай көзүн ачып кетиши мүмкүн деди да. Кол менен чакырып атпайбы бергел депчи. Колунан кармап ыйлап жибердим да. Ушинтип көзүн ачты десем эле айтпадым белем деп, кан тартат дебедим белем деп эле. Ооба, самолеттен кулап баратканда оюма көп нерселер келди. Көп нерселерге өкүнүп, Аллах тааланын алдына кантип барам, эмне деп жооп берем деп көп ойлор келди. Кайра жаралгандай эле сезим болду. Мага башкачараак айтты да тиги. Из выживших Рената нету депчи. Казакстандын Актау шаарында 38 адамдын өмүрүн алган авиа кырсык катталган. Дал ушул авиа кырсыкта Кыргызстанда 3 жаранар болчу. Алардын бири Ринат Асанов бүгүн биздин студиябыздын коногу катары келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин билишимче бүгүн эле ооруканадан чыктыңыз, э? Бүгүн чыктым. Ден соолугуңуз кандай болуп калды? Өзүңүздүн ден соолугуңуз тууралуу айтып өтсөңүз. Жакшы болуп калды. Бүгүн эле ооруканадан выписка кылышты. Өзүм жакшы сезип атам. Врачтар жакшы карашты, чыгарышты бүгүн. Интернет желесиндеги видеолордочу баягы авиа кырсык катталгандан кийин сиз реанимацияда жаттыңыз да. Эс учуңузга келе албай анан байкеңиз баргандан кийин анан ошол өзүңүздүн эсиңизге келген сыяктуу бир реакция болду да. Ошол учур тууралуу айтып берсеңиз, сиз алгач эсиңизге келгенде көз алдыңызда кимдер бар эле? Мен вообще конкретно мындай эчтеке эсимде жок. Самолеттен кулап баратканда эле сознаниям жогото болуп турдум. Дальше эсимде жок да. Өзүмө эсиме келгенде көзүм ачсам жанымда байкем бар экен. Ошол жерден эле ойгондум да, ошол жер эле эсимде бар. Дальше уже кичине осознавать этип, кичине өзүмө келип неметип калдым да. Ага чейин вообще оюмда эчтеке жок болчу, эсимде да эчтеке жок. Эчтеке түш көргөн жокмун, эчтеке көргөн жокмун да. Жөн эле жактан сознаниям жоготуп турдум. Анан жактан өзүмө келдим. Айтып өтсөңүз, Грозный шаарына кандай себеп менен учуп бараттыңыз эле? Машина айдап келиш үчүн. Грозныйда 3 машина бар болчу. Тааныш байкештер менен айдап келмекмин, тааныш байкелер менен. Ошол үчүн баратканбыз. Ошол самолетто сиз менен чогуу бир каттамга отурган адамдар ар кандай видеолорду тартып киргизип атышат да. Стюардессалар, ошол самолеттун ичиндеги кызматкерлер акырына чейин өздөрүнүн баягы милдетин так аткарышты депчи. Сиздин ошол көз алдыңызда бул авиа кырсык кандай болуп эсиңизде калды? Деги эле мындай башынан аягына чейин айтып берсеңиз, бул авиа кырсык болоорун качан сездиңиз? Ичиндеги адамдар сиздерге эскертип аттыбы? Мен бияктан Кыргызстандан биринчи Азербайжанга учтук. Анан Азербайжандан Грозныйга учмакпыз да. Анан Кыргызстандан Азербайжанга учкан чакты түнү бою жолдо жүрдүм да. Жолдо жүрүп кичине чарчап уктап калган болчумун менчи такыры. Анан уктап үн чыкты да. Бирдемке жарылгандайчы. Анан чочуп кетип эле ойгонсом, самолеттин ичи паника болуп тур. Мен өзүм түшүнгөн жокмун. Вообще биз кулап баратабызбы, эмне болуп атабыз деп эчтеке түшүнгөн жокмун. Ойгонсом удар болуп тур да, жака, сол жаккачы. Анан сол жакты карасам сынып, ачык жер калып калыптыр да, ошо воздухта кирип атыптыр. Анан сразу биринчи ойлор эмне болуп атат, самолет кулап баратабы, кандай болуп атат, эчтекени түшүнгөн жокмун. Андан кийин бортпроводницалар түшүндүрүп беришти. Өзлөрүнүн жумушун аткарып жүрүштү. Анан күтүп отурдук. Эмне болот, кандай болот деп ар кайсы ойлор келип атты. Анан бир бортпроводница айтты, экстренный остановка болот. Сушига конобуз, карманга. После команды брейс, там, держитесь, голову там
спрячь деп айтты да бизгечи. Ошол командадан кийин кулайбыз деп айткан да бизге. Ал 1 сааттан кийин айтты да аны. Ошол анан ошол команданы күтүп отургам. Ошол командадан кийин эле эсимде эчтеке жок да. Ошол командадан кийин эле терезеден карагам, уже жерге жакындап калыптырбыз. Ошондон эле корккондон өзүм жоготуп салган окшойм да. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Ошол адамдар паникага алдырып аткан учурда оюңузга эмне келди? Айрымдар жакындарымды ойлодум деп айтышат го. Жакындарым ойлодум сразу эле. Эмне болот, кандай болот? Ушу менен бүттү жашоо деп көп ойлор келди, көп ойлондум. Анан өзүмө бир чечим чыгардым. Эмне болсо ошол, если жазуу болсо, если ажалым келсе, ошол эле болот деп эле күтүп эле отурдум. Актауда болдуңуздар да, Актаудун ооруканасында. Ал жакта оорукананын кызматкерлери сиздерге кандай мамиле кылышты? Жакшы мамиле кылышты. Аяктан көп нерсе эсимде жок. Көп нерсе мындай промежуткам өттү да, мага непонятный болуп өттү. Мен Кыргызстанга келгичекти, Кыргызстан реанимациясына келгичекти. Өзүм осознавать этпей аткам да, эмне болуп аткан, кандай болуп аткан. Мен тирүүмбү, эмне болуп аткан, эчтеке осознавать этпей аткам да. Кыргызстанга жеткенден кийин эле осознавать эттим. Анан көп нерсени жактан эчтекени айта албайм да, кандай болгон прям поподробнее. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып өтсөңүз, алар сиздин баягы сиз учкан рейсте Кырсыкка кабылганын угуштубу же жакындарыңыз чалып айтышканбы? Анда көп түшүнө алган жокмун, пока азыр деле ушул моментке чейин көп нерсени билбейм. 3 күн комада жаттым, ойгонсом жанымда байкем бар экен. Мисалы сиздин ошол авиакырсыктын ичинде болгон адам катары эле билишет да. Бирок 20 жаштагы кичинекей эле бала сизден азырчы. Анан кайсыл жакта төрөлгөнсүз деги эле өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Өзүм Токмок шаарында төрөлгөм. Үй бүлөм толук эмес. Ата-энем каза болуп калышкан. Азыркы учурда байкем менен эжекем менен жашайм. Байкем эң улуусу, эң кичүүсү менмин. Токмок шаарында турабыз. Жакында эле Асыл Молдокматова сизге ооруканага барып акыбыңызды билип келди. Анан ошол видеодо сиз айтып турсуз да, мен буюрса ооруканадан чыксам 5 убак намаз тургузам депчи. Буга чейин намаз окучу белеңиз? Буга чейин намаз окучумун, жумага эле барчумун, жума намазга эле. Мындай 5 маал намаз эми баштайын деп аракет кылып келаткам. Бирок убакыт жетишпей, үйгө жардам берип, акча табып, чет өлкөдө жүрүп, өзүм чет өлкөдө иштейм, Россияда. Анан өзүм колуман келбей аттыбы, эмне болот деп түшүнгөн жокмун. Колуман келген жок, калган жокмун ал нерсени. Андан кийин самолеттон кулап баратканда оюма көп нерселер келди. Көп нерселер келип, көп нерселерге өкүнүп, өзүмө сөз берип койгом. 5 маал намаз окуйм. Баары жакшы болот деп неметкем да. Өкүнүп калгансыз, кандай окуяларга өкүндүңүз? Эми баягы биз мусулманбыз да. Өзүмө биринчи эле ойлор келди. Жакта жанымдагы кишилер вообще шахада окуп башташты. Ар ким ар кайсы нерсени окуп башташты. Анан өзүмө биринчи эле ой неме келди. Намаз окуган эмесмин, ыйманым катуу эмес деп өзүм кичине намаз окуганына өкүнүп кеттим. Аллах тааланын алдына кантип барам, эмне деп жооп берем деп көп ойлор келди. Андан кийин өзүмө сөз бергем да, бияктан аман калсам, тирүү калсам, Кудай буйрса, жакшы аман эсен коно алсак,
5 маал намаз окуп баштайм, өзүмө сөз берип 5 маал намаз тургузам деп эметип койгом да. Сиздин жашооңуз ушул авиа кырсыкка чейин анан кийин болду деп мындай эки бөлүккө бөлүнүп калды деп айта аласызбы? Бөлүнүп эле калды. Мындай аны ойлонуп да көргөн эмескенмин. Өлүм жөнүндө өтүп кетем деп көп ойлоно бербептермин. Жөн эле жүрө бергем, жөн эле жашап жүрө бергем. Эчтекени осознавать этпей эле үйдөгүлөргө жардам берип эле иштеп, өзүм заниматься этип эле жүрө берчүмүн. Ушул кырсык болгондон кийин көп нерсени ойлонуп баштадым. Намаз окуш керек. Эми баягы үйдөгүлөргө жардамдашып 5 маал намаз тургузуп, көп нерселерди ойлонуп неметип койдум да. Жашадым. Кайра жаралгандай эле сезим болдубу? Кайра жаралгандай эле сезим болду. Бияка Бишкекке реанимацияга келгенге чейин мен осознавать этпей жаткам да, жөн эле. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, өзүм түшүнбөй аткам да, эмне болуп атканын. Андан кийин бияка келип кичине баягы өзүмө келгенде, уже кичине туруп эптеп басып баштаганда уже осознавать этип баштадым. Ринат, сиз жаңы эле ооруканадан чыксаңыз, анда сизди көп кыйнабай, эркин микрофон берели дагы. Анан байкеңизден калган маалыматтарды алалы. Мен ушул кырсыкка учурап калганда көп переживать этип, мени колдоп неметкен кыргыз элиме, казак элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле отдельно Асолежеге ыраазычылыгымды билдирем. Көп жардам берди, көп жерден колдоп жардам берип, переживать эткендерге көп ыраазычылыгымды билдирем. Анан ошондой эле өлкө башчыбызга Садыр Нуркожоевичке өзүнчө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Көп жерден жардам беришти, көп жерден колдоп келишти. Ринаттын байкеси Канат мырза азыр бизге келип кошулду. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздин баягы Ринат өзүңүздүн балаңыздай эле болуп калыптыр, көп окуучуңуз болуп калыптыр. Анан ошол Ринаттын авиа кырсыкка кабылганын ким аркылуу уктуңуз? Ошо кечки саат 5 чамасы болуп калган. Ошо Ринат инимдин досу телефон аркылуу мага байланышка чыкты. Ушундай Ринат учуп бараткан самолет ушундай кулаптыр деп эметкенден мага башкачараак айтты да, из выживших Рената нету депчи. Өзүм тыштап эле ошол жерден эле үйгө кеттим. Үйгө кетсем эле уже интернет телефонго кирсем эле уже самолет жөнүндө көп жаңылыктар эме болуп аттыр. Ошону уккандан кийин эле Ринатка барам деп ошо билет чыкпай атты. 27-си учуп кеттик да, 26-сы күнү чыккан билет. Ошо 27-си күнү учуп бардык. Баргандан кийин эле аякка дагы мындай түз барбайт экен самолет. Через Баку учуп калдык да. Жетип мен баргандан кийин эле сразу эле тияктан Казакстандан акимдери тосуп алышты, мэри тосуп алды биздичи. Сразу эле аяктан эле ошо Актауда больницага келдик. Больницага келип реанимацияга эле сразу киргизди. Кирип баратканда эле кандайдыр бир өзүм мындай бир башкача сезиндим. Кирсем көзүн ачкандан кийин эле аябай сүйүндүк да. Баары бир баягы кан тартат деп коебу, бир башкача контакт болот го бир туугандардын ортосунда. Анан сиз баргандан кийин Ринат өзүнө келдиби? Ошо кан тартатпы, кан тартпайбы билбейм, бирок деген досум, Тилек деген досум келсең эле, сен келсең эле кан тартат. Ушундай көзүн ачып кетиши мүмкүн деди да. Анан кирип көзүн ачып мен мынтип көп толкундатпагыла, баягы пульс түшүп кетет же өйдө болуп кетет деп эме кылышты да, тияктан анан мынтип артка басып баратсам кол менен, ал видеодо деле турат, кол менен чакырып атпайбы бергел депчи. Колунан кармап ыйлап жибердим да. Ыйлап жиберип анан аяктан көпкө деле болгон жокпуз, где-то бир 1 мүнөт, 2 мүнөттөй эле болдук. Келип эле берки палатада ошо Тилек досума келсем, ушинтип көзүн ачты десем эле айтпадым белем деп
кан тартат деп өзүм билем деп эле ыйлап жиберди да. Ушу баардыгы жакшы, аман эсен. Бул жаңылыкты укканда сизде кандай сезим болду? Ой, бул жаңылыкты укканда билбейм, ушу мындай сезимди жеткирип айта алыш кыйын го дейм. Өзүмдү аябай жоготуп жибердим да. Тем более мияктан Токмокко чейин машинени кантип айдап кетем деп мындай өзүм эме болдум да. Анан тиякта коллегаларым баары көп эле орус да. Баары тең эле өзүңдү карма деп эле улам телефон чалып, бирөөсү видеовызов менен каяка жеттиң. Анан биякта бир тууган байкемдин баласы бар. Ал кантта экен, как раз Новопокровкада. Ал объездойго чыгып, ошол жактан ошол инем айдап кетти. То есть мен өзүм жоготуп жибердим да. Казакстанга учуп баргандан кийин дагы ошол самолет сурап атты деп жана кадр сыртында айтып атамызбы? Ошол учурда Ринатты каза болуп калган экен деп ойлодум деп айттыңызбы? Ошол учурду айтып барсаңыз. Ошол мияктан деген тиги баягы эме болду да. Самолет сурап эле, транспорт сурап эметип атса эле баягы оюм эле ушинтип груз 200 болуп келип калабызбы деп. Анда да аябай жаман неме болдум да. Барып жана көзүн ачкандан кийин эле абдан сүйүнүп кеттим. Бирок эме тиги учакты сураганыбыз баягы эме болду да. Тиги орустар өздөрүнүн ооруларын алып кетишти. Кимдер Азербайжандар келип алып кетишти. Анан үчөө калып калышты да. Ошол себептен суранып атышыптыр да. Бул жерден учуп барып такси менен бардык Алматыга. Алматыдан анан Бакуга учуп кеттик да самолет менен. Ошол жерге барып президентибизге кайрылдык да. Ушундай учак жагынан МЧС, ошо МЧСтин ичинде врачтарынан, хирургдарын сурадык. Эметсек аябай чоң жардам берди, президентибизге жеткен окшойт. Ыраазыбыз ушул президентибизге, урматтуу. Аябай чоң жардам берди. Чоң рахмат. Министрлерибизге чоң рахмат. Жана ошо Кыргызстанда биздин медиктерибизге, врачтарыбызга чоң рахмат. Аябай чоң терең ыраазычылык, аябай чоң жардам беришти. Баягы ооруканада Ринатка кандай диагноз коюшту? Ооруканада диагноз болгондо эме деди, кабырга сынулган дейт, бирок кабырга сынганда мындай обычно мынтип башкача сынгандай диагноз коюшту да. Бирок сотрясение аябай катуу болгон дейт да. Баш айрылыптыр, самолет кулаганда именно Ринат жак тиги терезе жак экен да. Оозунун баарына, көздөрүнүн баарына топурак кирип кетип, ошол жактан жерден айрылып, башынын баарын, кожаларынын баары айрылып калыптыр да. Ошо тияктан первый помощь болуп, башында шов бар экен, маңдайларынын баары айрык. Биздин студияга келгенге чейин президенттин администрациясы тарабынан сиздерге чакыруу түшүп, ошол жака барып келиптирсиздерби? Биз азыр больницадан чыгып алып эле ошо Ак үйгө барып келдик. Тияктан президент жактан аябай колдоолор жакшы болуп атат. Анан баягы жумуш ушу Бишкек шаарында болгондуктан байланыштуу келип кетиш аябай оор болуп калып атат, тиги Токмок жактанчы. Ниним деле бияктан келип кетип иштейт да, мага жардам берип калат. Ушу ГИКтен ипотека тарабынан бир бөлмөлүү болсо, батир болсо дагы жардам берип койсо аябай. Кезекке турууга жардам. Кезекке туругачы. Аябай өтүнүп кетет элек да президентибизденчи. Буюрса бүгүн ооруканадан чыгыптыр Ринат. Анан Токмокко барып тилөө деп койчу эле, тилөө өткөрөсүздарбы? Ошо эртең буюрса мал союлуп 3-күнү саат 12-ге элдин баарын чакырып койгонбуз. Тилөө өткөрөбүз буюрса. Сизге чоң рахмат. Биздин студиябызга келип дегеле Ринат менен маектешүүгө макул болгонуңуздарга ыраазычылык билдирем. Сизге анда эркин микрофон берейин. Биздин кыргыз элине дегеле президентке өзүңүздүн ыраазычылыгыңыз болсо айтып өтсөңүз болот. Биздин ушу урматтуу президентибизге жана ошондой эле министрлерге, врачтарга, медиктерге чоң терең ыраазычылык. Дуа кылган, алакан жайып, аябай колдогон кыргыз элиме дагы аябай чоң рахмат.
баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, жана ошондой эле биздин боордош казак элине, акимчиликке, мэрине жана Ак Таа шаарындагы казак элибизге, бир туугандарыбызга чоң терең ыраазычылык. Абдан жакшы жардам көргөзүштү. Алар да күндөбөй, түндөбөй баардык жактан телефондорун чалсак алып келип жооп берип, аябай жардам көргөзүштү. Чоң рахмат казак элине дагы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Бүгүн эфир тизгининде Айдана Ормонова болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.